Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо 10 күндөн бери ремонт иштери кызуу жүрүп жатат. Кире беришиндеги арка тепкичтер, отургучтар алмаштырылып, спорттук жайдын сырткы ички көрүнүшү жаңыдан боелууда. Жөнөкөй анан сыйлуу коноктор үчүн деп 2-3 түрдүү ажатканада курулуп жатат. Эми төрт тарабындагы жарыктандыруучу лампалар толугу менен алмаштырылып, керектүү жерине асфальт төшөлүп, чуркоочу жол да жаңыланышы пландалууда. Бул иштердин баары жалпысынан 30 миллион сомго бааланган болсо, анын 12 миллион сому республикалык бюджеттен бөлүндү. Калган чыгашаны кааладагы демөөрчүлөр жаап жатышыптыр. Мамлекеттик экотехинспекция тарабынан, ошондой эле стадиондун администрациясы тарабынан сапатын жакшы кылуу үчүн көзөмөл жүрүп жатат бул күндө. 20 апрелге чейин мен жабылган айтпасам бир 70% оңдолот. Андан арыда кала башчысы пландаштырып жатат. Будан арыда жоңгой болсо ушунча киришкенибизге жараша стадионду толук оңдоп салуу иш пландарыбыз бар. Стадионду оңдоого бачым киришкендин себеби бар. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору аталган эл аралык иш-чаранын ачылышы үстүбүздөгү жылдын 20-21 апрелинде дал ушул жерде президенттин катышуусунда болот. Ага Түрксойго мүчө болгон 6 мамлекет, ага байкоо жүргүзгөн 4 өлкөнүн расмий делегация чакырылган. Жалпысынан жыл ичинде 22 эл аралык 3 республикалык маданий спорттук самалыктар өтөт. Эми 16 апрелден тарта Ошко чет элден 200-дөн ашуун өнөр адамдары келишет. Конокторду жайгаштыра ала турган мейманканалар боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Ошол эле стандарттык нормаларга жооп берүү боюнча дагы тиешелүү алар өздөрүндө оңдоо түздөө иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Ал боюнча кайсы мейманканалар жатат, алар боюнча тизмелер түзүлгөн. Сулайман Тообузда дагы сиз айткандай жанагы ажатканасы же болбосо тейлөө системалары жакшыртуу боюнча дагы биз бүгүн иш алып барабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген менен жүздөгөн коноктор кайсы мейманканага жатат, аларды кимдер тамак аш менен камсыз кылат, шаардын кайсы аймагына канча ажаткана курулат. Тилекке каршы вице-мэр так маалымат бере алган жок. Каладагы мекеме ишканаларды өз имаратынын сырткы кебеттесин оңдоо талабы коюлганын айтып тим болду. Бирок айрым иштер али баштала электигине карабай, 10 апрелге чейин бардык маселе аягына чыгат деп убада берди. Эске салсак, бир жылга болгонгон 25 иш-чара үчүн жергиликтүү бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүн 27 март. Эс алуу күндөрүн эске албаганда Түрксойдун расмий ачылышына 20 күндүн тегерегинде убакыт калды. Стадиондогу жүрүп жаткан иш-аракеттерди эске албаганда Ош шаарынын борбордук аянтында кандайдыр бир оңдоп түзөөлөр, жаңы ажатканалар азырынча көзгө көрүнө элек. Түрксой болсо эл аралык иш-чара. Демек, бир жылга пландалган иш-аракеттер аркылуу Кыргызстан, анын ичинде Ош шаары өзүнүн жетишкендигин же кемчилигин көрсөтөт. Келген конокторду уялбай тосуп алып, уялбай узатып алсак эле болду. Кенжебек Маматсадыкова, Жусупбек Кошмат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.